Мынакей бүгүн биздин мектебибизде дагы бир чоң иш-чара десем болот. Борбор каладагы номер 100 мектептин окуучулары бүгүн өзгөчө мейманды күтүп алышты. Окуу жайдын салтанат өтчү залында манас айтылып, Асан Жакшылыктын ырлары окулду. Аз улумдар шүгүр өз тактын элге арнап койгондор. 60 жылдан ашуун убакыттан бери адабият айдыңында келаткан Асан Жакшылыков поэзия менен прозада да ордун тапкан. Манасты да даңазалап, улуу дастанды баяндаган, чечмелеген 20 мүнөттүк уктуруулардын 350дөй сериясы Кыргыз радиосунда сакталып турат. Автор менен жолугушуу окуучулардын сунушу. Мен укканда бир көргөндөйт, агайдын китептерин окуп, ырларын жаттап атышат. Бул бир маселе, агайдын өзү менен көзмө-көз сүйлөшүп, агайдын өзүнө бир көзмө-көз суроолорун, бетме-бет суроолорун берип, агайдын өзүнүн оозунан суроо укса, бул кайсы бир деңгээлде балдар үчүн дагы келечек муун үчүн бир мотивация болот беле деген максатта биз агайды ушул жерге чыгып балдар менен жолугушуу уюштуруп атабыз. Мекенге болгон сүйүүсүн ойгото турган темалар аябай көп. Патриоттук сезимен ушул мекенди, элди, жерди сүйүүгө болгон бир чыгармалар абдан көп да. Балдар ошол чыгармаларды окуп, таасир алып, анан бизге сунушташат. Агай, ушул инсандар менен жолугушуу уюштурсак кандай болот деп. Асан Жакшылыковго жакында эле президенттин жарлыгы менен 3-чү даражадагы Манас ордени ыйгарылган. Бул анын сыйлык алгандан берки жаштар менен алгачкы жолугушуусу экен. Алтын доорго арзуу деп аталган кечеде окуучуларга акыл насаатын айтып, билимге умтулууга, талыкпай эмгектенүүгө үндөдү. Бул кечеде биз ар кандай патриоттуулукка, кыргыз элин жерин сүйүүгө ырларды айтып бердик. Жана Асан Жакшылыков агайыбызга мен чын жүрөгүмдөн өзүм манас айтып бердим. Асан Жакшылыков агайыбызга чоң ыраазычылыкты билдирем. Биздин мектепке келип, биз ага арнаган ар кандай ырларыбызды угуп жатканына ыраазычылык билдирип кетем. Негизи чыгармалар жаратылыш жана көптөгөн нерселерге билдирет. Эми буюрса жаңы чыгармасы чыгарылып атат. Ошондагы буюрса окуйм. Терең ой жүгүртөт экен. Ошол оюн элге жеткирүү үчүн болгон аракетин жасайт экен. Мен ошону түшүнө алдым. Жана бизге берген насааттары бул кыргыз элибиздин келечекке болгон максаттары. Силер мен агайыбыз өзүнүн колунан келген нерсе силердин да колуңардан келет деген мааниде бизге өзүнүн акыл насааттарын айтып кетти. Асан Жакшылыковдун чыгармачылыгы мектептеги адабият сабагынын программасында камтылган эмес. Бирок окуучулар автордун ыр-саптарын, жыйнактарын өзүлөрү издеп таап окуган. Келечек ээлеринин бул кадамы жазуучуну кубандырды. Менин поэзиям өзү татаалыраак поэзия. Мындайча айтканда ойлонуп окуш керек да. Мына ушул жаштар ичине кирип, ыңтызарлык менен ошонун философиясын таап, анан ошого эмоция жүктөп, өзлөрүнүн жан дүйнөсү менен өткөрүп окуп аткандан кийин, демек бул жаштар поэзияга сугарылып атат. Ал эми жан дүйнөсү поэзияга сугарылган, музыкага сугарылган, сүрөткө сугарылган адамдардан жамандык күтүүгө болбойт. Ушул мектепте мен көрүп атам, ушу материалдык дүйнө менен кошо аларды пайдаланып, анан руханий дүйнөнү жогору чыгарып аткан жаңы бир илимди көрүп атам да. Акын жазуучунун калемине Бейпил көктөм, Белес, Бакмал төр, Ыклас жана башка ыр жыйнактары, Көкөй кести, Достун огу сыяктуу драмалык поэмалары таандык. Чыгармалары чет тилдерине которулуп, өзү да дүйнөлүк адабияттын өкүлдөрүнүн эмгектерин кыргызчалаган. Калугул Асанбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.